Ассаламу алейкум, мекендештер. Жалпыңыздарга Санкт-Петербург шаарынан жалындуу ысык салам. Мен азыр жаңылыктардан байкап карап отуруп өтө зээним кейди. Автоунаа айдаган мекендештерге айтар элем, уйкуңуздарды 100% бышырып туруп анан бум-бумга отургулачы, бай болгурлар. Жол эрежелерин сактайлычы. Жол кырсыгы бул ар бирибиздин автоунаа башкарып бараткан кишилер күнөөлүү болуп калат. 90%. Ошол эле учурда өзүнүн гана өмүрүн кыйбастан ошол автоунаанын ичинде отурган жана башка каршылаш кайсы бир чоң автоунаабы, кайсы бир кишилердин өмүрүнө себепкер болуп калат. Ошондуктан урматтуу мекендештер, баарыңыздардан суранычы, абайлаңыздарчы. Эч качан уйкуну бышырмайынча ролга отургандын кажети жок. Өзүмдүн башымдан өткөн киши катары ушул сөздү айткым келди. Былтыр 2022 жылы сентябрь айында мен да авто кырсыкка кабыл болгом. Бул да болсо Кудайдын буйругу экен. Анткени мен да уктаган эмесмин. Бир күн мурда жакшы уйку болгон эмес. Эртеси күнү бир жумуштар менен баратып, артымда, арткы салондо өзүмдүн уулум да бар болчу. Көзүм илинип кетип, уктап кетип, астымда бараткан Солярис автоунаасын сүзүп алгам. Ал андан астындагы Форд сүзөт. Форд деген дагы бир Вольваны сүзүп, ошентип 4 машина кагылышканбыз. Кудайга чексиз шүгүрлөр келтирем. Баарыбыз аман эсенбиз. Эч ким эчтеке болгон жок. Эң негизгиси темир ордуна келет, аны оңдоп түзөсө болот. Ошондуктан баарыңыздардан мен суранам. Уйку бул өтө жаман. Алыс жолдо баратканда айрыкча көзүң илинип кеткенде 1 секундтун ичинде ойлогон кырсыктар болуп кетет. Уктап калганда адам баласы бул эчтекени билбейт. Ошон үчүн абайлаңыздар, урматтуу мекендештер. Баарыңыздарга ийгилик. Жолдо жүргөн, автоунаа айдаган жалпы мекендештерге жолуңуздар шыдыр болсун деп айткым келет. Страховка жөнүндө дагы айткым келет. Сөзсүз түрдө страховка жасаш керек. Бул деген коопсуздук үчүн өтө маанилүү. Каска деп коюшат, ошол нерседен кымбат экен деп көп киши качат экенбиз. Бирок ошону жасап койгон жакшы болот. Демек, менин страховкам менен астындагы андан аркы 3 машинаны страховка бүт тейлеп чыгымдарын көтөрүп берген. Аларга ыраазычылык. Ал эми мен өзүм күнөөлүү болгон үчүн өзүмдүн автоунаамды башынан аягына чейин өзүм тургузганга мажбур болгом. Мен чач тарашта иштейм. Бизде дем алыш күндөрү кишилер көп болот. Ошон үчүн азыр эрте бисмилла деп туруп, эрте мененки чайды ичип, жумушту көздөй жол тарттык. Кудай буйрса барып, бисмилла деп жумушту баштайбыз. Ошентип жумушка да жетип келдик, Кудай буйрса. Анда эмесе көрүшкөнчө, достор, аман туруңуздар.